Кочкордогу жолугушуу мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакын Усубалиевдин көз өткөндүгүнө байланыштуу 1 мүнөттүк эскерүү менен башталды. Маданият үйүнө жык-жыйма чогулган элди партиянын төрагасы ар бир айткан сөзү толкундатып турду. Анткени суунун баркы, жердин касиети жана элдин эрки деп аталган партиянын идеологиясы толуктардын жүрөгүнө жакын. Бакыт Төрөбаев өз сөзүндө келечекте жасалчу иштер эмес, 3 жылдык эмгектин натыйжалары туурасында бөлүштү. Куруу убадалардан чарчаган эл өз ыраазычылыгын Бакыт Төрөбаев баштаган партия мүчөлөрүнө билдирип, алар өздөрүнүн добушун кимге берерин күн мурунтан тактап алгандыгын жашырышкан жок. Элибизге керегин жасап берсе, биз ошолорду артынан ээрчилгиле. Өнүгүү прогресс партиясы чыныгы таза адамдардан куралганын анын катарындагы чармачылык адамдардан байкоого болот. Дагы эмнелерин билбешим керек, билбейм, бирок менин колуман точно бир нерсе керек, менин колуман жебей коюш керек. Сыртта болсо партиянын колдоочулары өз уулдары менен эстеликке сүрөткө түшүүгө ашыкса, акча укчун апалар ак батасын берип жатышты. Ушул элдин атынан ушул баатыр энелер колдошун. Баатыр балдар болуп. Бул болсо Актала районунун Байетов айылы. Партия төрагасын жергиликтүү эл нан сары май менен тосуп чыкты. Анткени Бакыт Төрөбаев бул райондун ар бир айылын кыдырып, элдин жашоо турмушунан толук кабардар. Эл да муну билет. Буга мисал катары аймактагы эски менен жаңын салыштырган машина тракторлук станцияны айтууга болот. Мындан сырткары 24 жыл аралыгында Акталанын алыскы аймактарына бир дагы депутат басып барбаганын айыл аксакалы айтып, биринчи жолу депутат Бакыт Төрөбаевдин колун кармагана ыраазы болгон жашырган эмес. Бул аймакта партиянын ишине баа берген шайлоочулар дагы да чоң жаңычылдыктарды күтөрүн белгилешти эле Бакыт Төрөбаев буга татыктуу жообун берди. Биз болсо 3 жылдан бери иштеп келатабыз. 3 жыл Ак калпак, ак чапан жаап, ак боз атка отургузушту. Ошентип Нарын областынын Кочкор жана Актала эли 4-октябрь күнү добуш берчү партиясын данактап алышты. Партия лидерин курчаган эл көпкө тарабай ар бири өз суроосун берип, жеринде чечип алганга да үлгүрүштү.